Жоқ, убагында мындай бир баягы Советтер Союз системасында бар эле. Андан кийин эгемендик алгандан бери биз четинен оңдоп келдик, бирок азыр башкача коркунучта болуп калды да. Биздин көп жаштарыбыз, мына айыл жергесинде жашагандар, азыр же орус тилин билбей, же англис тилин билбей калып, бир эле тилди болуп калды да. Бул аларды чектөөгө алып келет. Эми бул боюнча көптөн бери айтылып жүрөт. Мына убагында Өзбекстан өткөн. Бирок өтүп алып, аягына чейин барышкан жок. Мына бүгүнгү чейин 2 анжы болуп калды. Жакында ушул Казакстанда болду да, муну абдан терең изилдеш керек да. Терең изилдеп турган чечим кабыл алыш керек. И чечим кабыл алынган күндө дагы бул мындай кирүү мөөнөт абдан узак болуш керек. Анткени абдан чоң муундар кириллица менен жашап калды да. Алардын баарын бир күндө жок кыла албайбыз. Миллиондогон акчалар бөлүнүп атат негизи кыргыз тилине. Бирок көзгө көрүнө турган өзгөрүүлөрдү биз көргөн жокпуз да. Кыргыздар эмне кыргызча жакшыраак үйрөнүп калыштыбы, же болбосо ошол эле жаныбыздагы орустар, башка улутундагы адамдар кыргызча сүйлөп калдыбы? Мен мисалы үчүн андайды көрө элекмин. Мен специалист эмесмин. Мен азыр ушундай стадияда турам. Ошондой болуш керек дегендердин дагы оюн угуп, ошон андай болбош керек. Ушу кириллица менен калышыбыз керек деген эки жагдай болот, эки ой болот. Ошо эки ойду пока баягы наставить изучение десем болот да. Мен талдап атам ушул. Болбойт деп ойлойм, анткени ушул кыргыз тили жоголуп кетет, жоголуу коркунучунда турат дегендерге мен такыр ишенбейм. Келечекте өтүшү керек деп ойлойм. Анткени мына кошуналарыбыз баары өтүп атат, Өзбекстан өттү, Казакстан өттү. Анын үстүнө бул мындай маанилүү деп ойлойм. Мен ошону жактайм. Эки тилди бирдей алып жүрүш оңой эле. Тем более 70 жыл ошол союзда жашаганбыз. Бүгүнкү күндө көңүл бөлүү керек да. Моюн бербей атат. Өзүбүз орусча кошуп сүйлөп атабыз. Кээ бир тилди таппай калганда, тилибиз сынып барып эле орустукун кошуп кетебиз ортосуна. Анан биздин тилчилерибиз дагы жана словарь деп коет. Ошого учак, анан сын алгы, үн алгы каяктаган баарын жазды да. Бизде жок нерсени телевизордо эле коюш керек болчу деп мен айткам да. Самолет деп кой. Ой, машинаны араба деп эле машина деп кой, анан араба Мерседес, араба Волга деп айтпайсың да, например. Аны учуру келгенде биз ошол нерсени кылышыбыз керек. Эми аны биз мындай да жанталашып эле бирдекени кыла коебуз дей беребиз. Анын баары тең баягы эле каражатка келип байланышып калат баягы. Орус тили эч качан бизге тоскоол болбойт, тескерисинче бизде ошол орус тили өнүккөндүгүнөн бизде 2 миллионго жакын мигрантыбыз азыр Россияда окат кылып, Россияда негизи кыргыздар жакшы жумуштарды иштейт. Мен Москвада өзүм 4 жыл академияда окугам. Мен кыргыздарды көп жерден көрүп, жакшы кызматтарда, кассада, жакшы баягындай таза иштерде көрүп, жетекчилеринен да сурагам, неге силер жалаң кыргыздарды аласыңар деп. Анткени ошондой айткан, алар билимдүү жана орусчаны жакшы билет. Латын алфавитине өтсө болот. Латын алфавитине өтсө болот, бирок анын буга көптөгөн этаптар керек. Ага, биз бүгүн өттүк деп эле мыйзам кабыл алып, кирип кетсек, биз башка тармактарын эптей албай атып, дабир баланы башыбыз кыйып алат. Сейчас правильно поднимаешь, что должен еще английский язык быть как обязательный язык для нас. Я думаю, на самом деле, если мы хотим интегрироваться, то без знания других языков сложно что-то делать. И, к сожалению, только сейчас мы начинаем, уже на эту тему работать. Но я могу прямо сказать, что сфера русского языка сокращается. Поверьте мне, через 10 лет практически русским языком будет очень мало людей владеть. Поэтому переживать за это не стоит. Это очень сложный вопрос, и если переходить, то это в далеком будущем. Сегодня это нереально. По экономическим соображениям, прежде всего, это очень большие затраты, это нереально.